Кутман күн урматтуу менин каналымда көрүүчүлөрүм, сиздерди каналдан көргөнгө абдан кубанычтамын. Өзбекстан тарыхын уланталы. Өзбекстан деген Евразиянын бүткүл тарыхына катуу таасир эткен мамлекет болгон. Жана эмки бөлүктөрүндө көрөсүңөр, жалпы 6 бөлүк, бул экинчи бөлүгү. Эмки бөлүктөрдөн байкайсыңар, Өзбекстанда эмне болсо ошо анан бүткүл Евразияга катуу таасир эткен. Өзбекстан тарыхын карасак, ушул өткөндө биз Ахеменид Парс империясын, алгачкы дүйнө жүзүндөгү чоң бир империясын калыптанышы менен бүтүргөнбүз. Албетте, эң биринчи империя деп Ассирия деп эсептелет, Ассирия, Аккадия деп. Бирок бул ири империялардын биринчиси болгон деп эсептесек жаңылышпайбыз. Жана ошол Ахеменидтер келип туруп бүт ошол биздин азыр жашап аткан жерлерибизди Өзбекстанды кошо басып кетип атат да. Бирок биздин мисалы үчүн ата бабаларыбыз скиф компоненти да, мисалы үчүн алар тоо арасында жүрөт. Дарийге, Гистапска же бир күнү баш ийет, экинчи күнү баш ийбейт, ушинтип эле жашап жүрүшкөн. Анан кээ бир учурда ошол скифтерди суранып, перстер алар согушка катышып турушкан. Бир кездерде ошол перстерге чейин Мадай деген скиф сака барып туруп ошол Мисирге чейин басып кеткен. Анан кайра артка кайткан. Анан ошол кездерде Парс империясы аябай чоңундай өсүп, бир нече жолу батышка чабуул жасап, Спарта Греция менен согушат. Артакшаркш же болбосо Артаксеркс деп айтып атышкан гректер. Жана Артакшара деген ханы, падышахи, шахи барып туруп ушул Афины, Спартаны бүт өрттөп кетет бир кезде. Аны кайра Саламинде, Марафондо, башка ушундай суу салгылаштарда Фемистокл, Леонид дегендер батырлар жеңишет. Анын уулдарын, Ксеркс деген уулдарын. Кийин ушул албетте Ксеркс аягында ошол жаңы Ксеркс 4-чү пайда болгондо бир маалда эле ошо Македон деген ууруда гректердин арасында Александр Филипптин уулу туулат. Филипптин уулу азыркы Македония деген мамлекет ошол чыгыш Европада. Магетаниандар жалпысынан алганда славяндар генетикалык боюнча. Ал эми бул македондуктар болсо таза гректер болчу. Гректер дорийлердин тукумдарынан болчу. Этрускаларга да жакын болчу. Ушул анан Филипп Македонскийдин уулу чоң ушундай армияны жыйнап туруп, темирге жана колого кийгизип туруп баарын. Ошон үчүн буларды кийин ошо Борбор Азияда коло далы же болбосо коло боор деп аташчы. Ошол коло далылар кылып туруп, баарын коло менен жаап денелерди. Булар деген узун Филипп Македонскийдин реформасы менен, атайын аскердик үйрөтүү менен ошо Сагарисса же Сарисса деген найзаларды жасап, ушул найзалар менен Македониялык фаланга деген эч жеңилбес мындай армиялык түзүмдү түзүп, килеген гоплос деген гоплиттер көтөргөн калканды темирден жасалган, колодон жасалган. Кичирейтип жеңилирээк болуш үчүн ошондой фалангиттер менен жана гетайра деп, достор деп атчандарды үйрөтүп, Александр бүт Грецияны басып алат дагы. Анан акырындап Парс империясына кире баштайт, Ахеменидтердики. Буга чейин ошол көптөгөн ушундай гректер соода кылып жүрчү, Ахеменид империясы менен, скифиялар менен ошо Өзбекстандын территориясына чейин барып, Кыргызстанга чейин жетип. Анан Анабасис деген бир грек ушул бир нече жолу ар кайсы Парс буйругу менен көптөгөн согуштарга катышып, бир жолу ушундай ич ара согуштарына да катышып, ушундай өзүнүн акчасы майнасын алыш үчүн ошо Парс жерлери менен өтүп көрүшөт, чалгын кылып туруп. Анан алар таң калышат, Парс империясы килейген болсо дагы ошол империяны ичине кирип, терең кирип туруп саякат кылып келишет дагы. Кандай кирсе ошондой чыгып кетишет. Анан китеп жазышат, Анабасис деген. Ошо Мараканда баягы ошо Сагдианна деген жерлер бар экен, Вавилон бар экен Парстарда, Месопотамия бар экен. Алар бүт бар ушуну бай экен, аякта аябай сулуу кыздар жашашат. Аякта аябай мындай эркектер алсыз экен, курал көтөрүп кеткен, кетмен эле көтөрүп жүрөт экен. Баары ушундай искусствого жакын экен, бий ырларга, согушка жакын эмес экен. Буларды биз жеңил басып алабыз деп Грецияда ошо Анабасис деген китепти жазып, аны таратып, ал китепти окушуп, Аристотель китепти окуп, Александр Македонскийдин мээнине куюп, сен деген ушул Парс империясына жеңил кире аласың деп маалымат берет дагы. Жана Александр Македондук же болбосо ошол Парс империясына кирип келгенде эки мүйүздү ушундай баш кийим кийгендиктен Зулькерней деген, Зул деген бул эки деген сөз, Керней деген бул мүйүз деген сөз. Ошондой ат коюшат буга парстар. Анткени
Египет Мисирге барып туруп, Мисирге фараондорго кол салайын дегенде, фараондор ага кол салба бизге, биз сага мындай эле баягы кошо өнөктөш болуп беребиз деп, сен деген көрсө Кудайдын баласы экенсиң, сен деген Амон экенсиң деп туруп, Апистин баласы экенсиң дейт. Апис бул Мисирде, байыркы Мисирдегилердикинде ошол мүйүздүү чоң бука болчу. Анан ошол буканын ушундай уулусун деп, бул Кудайдын уулусу деп аташат Александрды. Александр өзүн аябай Кудай сезе баштайт. Жана Мисирден ага ушундай атайын баш кийим беришет. Баш кийиминде ушундай 2 мүйүз, же болбосо 2 башка булактардын маалыматы боюнча 2 канат. Ошол 2 канат менен өзүнүн баш кабында жүргөндө, баш кийиминде аны баары Зулкарнейн деп коюшат. Анан ал аймакка кирет, ошол Борбор Азияга кирип туруп, ошол Ксеркстин артынан кубалап, согушуп, аскерлерин жеңет, Гавгамеладан жеңип, Граниктен жеңип келип, анан Маракандага, ошол Сагдианага кире баштайт дагы. Анан бүт жерлерден жеңил гректер барымталып калгандан кийин дал ошол Сагдианага келгенде, бул жерден Спитамен деген партизан жергиликтүү ушундай эл башы келип чыгат жана Александрдын сазайын берет. Спитамен тоо сактарына барып, биздин ата-бабалар ушул Ала тоодо жашап аткан. Алардан жардам сурап, аскер сурап, биздин болсо ата-бабаларыбыз алга аскер берип, жана ошол Сагдиана, Фаргана өрөөнүнө түшүп, булар жаман катуу согушат Александр менен. Александр алгачкы жолу 4000 гоплитасты, же болбосо фалангитти жоготот. Ошондон кийин аябай жини келет, анткени анын сөзү боюнча бир да согушта ал ушунча кишини жоготкон жок да, бир да согушта. Ал эми биздин ата-бабалар алгыска аткан жаалар менен Спитамендин жардамына катышканда алыстан эле аткылап салышат да, ошол жаа жебелер менен. Ушинтип анан Александр бул жерден көп жоготууларга учурап, мен силерди шашпагыла, мен скифтерди багындырам деп туруп, аркадан, Спитаменин аркасынан кубалай баштайт да. Кубалап баштап туруп, анан ар бир басып алган жерлерине шаар курат. Согдианага, Соктко Айханум шаарын курат. Ходжентке азыркы ошол кездеги Александрия четки деген эсхата деп атап коет, четки Александрияны курат. Бактриянын дагы басып алат. Бактриянаны бул азыркы Тажикстан, ошол мурунку бир жерге тал, ошол Кыргызстандын этегиндеги Фергана, ошол бүт аймактарда Бактрия болчу. Ошол Бактриянаны басып алат дагы. Ошол Бактрияндан Рахшанектен кызды көрүп калып, сүйүп калып, аял кылып алат дагы, гректерге буйрук берет, эмесилер деген жергиликтүүлөр менен аралашкыла деп. Аялдарды жергиликтүүлөрдөн алгыла деп. Гректерге бул жакпайт, анткени алар ойлошот, бизде үйлөрүбүздө деле аялдарыбыз бар, бала чака бар, бул эмне кылганы, Александр бизди азиаттар менен аралаштырып атат, бул эмне деген деп. Грек тили, искусствосы, тыйымдары, шаар курулушу, технологиялар, жергиликтүү технологиялар менен аралаша баштайт. Гректер бизден водопроводторду көрөт, таң калышат аябай. Гректер өзү эле мончолорду алып келет бияка. Мончолорду алып келип туруп, ушул жергиликтүү элдин таза экенин, тыккан экенин көрүп таң калат. Александр Македонский Арсланбопко чейин барып келип, аяктан ушул кубалап келатып, ушул Спитаменди, Спантанамо деп дагы башкача айтышат анын атын, кубалап келатып, тоого да чыгат, Арсланбапка чыгат. Арсланбаптан жаңгакты табат. Ошол жаңгакты Грециядан өстүргүлө деген буйрук берет. Эми бул дүйнө жүзү анан ошол жаңгакты грек жаңгагы деп таанып калат. Бул болсо биздин Арсланбаптын жаңгагы болчу, жана дал төрөлгөн жаңгактын пайда болгон жери Арсланбапты. Бирок ошол Александр Македонский аны ушундай башкача бир бренд кылып салат да, Грецияныкы. Анан албетте Александр Македонский бул жерден баарын басып алып туруп, баарын өзүнө багындырып алып туруп, кайра Вавилонго кетет. Вавилондон анан ушул Индияга барат. Индияга барып туруп, кол салгандан кийин Индиядан ошол Пор ханды жеңип, бирок анын колунан жарадар болуп ооруп калат. Кээ бир мындай жаман тилдер айтып атышат, Александрды ушул анын жанындагы жан жөкөрлөр эле өлтүрүп салган окшойт деп. Анткени аларга көп нерсе жаккан жок. Бир нече жолу кол салган аракет кылышты Александрга. Баары жаккан жок. Александр өзүн Кудай деп эсептеген, кече эле теңме тең жүргөн аскерлерди мага жүгүнгүлө деп, чөгөлөгүлө деп буйрук берген, азиаттардыкындай. Ошо азиаттын кыздарын ала баштаган аялдыкка ушун баары жаккан жок, аны өлтүрүп эле салышты да. Өлүлөрү менен ошол Александрдын анын тегерегиндеги биринчи орунда турган ушундай генералдар, Диадоктор, алар деген бийликке келе баштайт. Жана Диадоктор өзүнө мамлекет, Александр мамлекетин бөлүштүрө баштайт дагы. Птолемей өзүнө ошол Мисирди алып алат. Дагы бир ошол Селевк Никатор деген анын да генералы, согуштардан көп жолу жеңген. Алар ошол өзүнө бөлүштүрүп алганда, Селевк дагы ошол Бактрия Парфияны алганга аракет кылат, бирок
кайра өзү Сирияга көчүп кетет, Сириянын жерлерин басып алат. Жана Сирия ошол Маверанахр жергесинде Селевкид мамлекети пайда болот. Анан ошол Бактрия болсо грек бактриялык падышалык өзүнчө пайда болот, бөлүнүп кетет. Анын да диадоктору колго алабыз дегенде жергиликтүү династиялар ошол Эфтидемиддер, Деметрий биринчи жана индогрек падышалары Менандр дегендер ошол грек Бактрияны басып алышат дагы. Селевк экөө ошо Александр же болбосо Искендердин мурасы үчүн согуша башташат. Жаман согуштар укмуш болот да. Тим эле алар пилдерди жыйнап алып туруп согушат индиялар менен кошо. Алар деген ошо Гандхар индиялык күчтөрдү пайдаланышат. Бир нече ушундай жомок жасагыдай ушундай согуштар боло берет да. Анан азиаттар менен аралашат аябай. Өзү Селевк да ошол жердеги бактриялык Апама Спитамендин кызы ошону өзүнө аял кылып алып алат. Жана Апамея дегенде мамлекетти түзөт. Анткени аябай жакшы сүйөт ошол аялын. Анан ошол аялына урматына тим эле килийген мамлекетти куруу ийет. Кээ учурларда ушундай нерселер болот. Анан ошол Менандр менен Селевкиттер кечке согушат. Анан ушул жерден негизи эгерде байкап калсак көрөбүз, баягы грек аймактарында, Афин тарабында, ошол эле Миконос тарабында грек кыздар өзбек кыздарга аябай окшош да. Ошол жерден ушундай болуп кеткен окшойт. Гректер менен ошол бактриялыктар, өзбектөрдүн ата теги ушундай катуу аралашып кетишкен да. Ушул жерден анан албетте гректин культурасы, маданияты бүт жерлерден ошо табылат. Андан кийин ошол Селевк империясы Парфия империясына өтүп кетет. Парфия империясы Рим менен согушат. Сагдиана ошол Бактрия мамлекеттерине Кушандар келет. Кушан падышалыгы түзүлөт. Юэджи уруулары Бактрияга келет. Алар деген ошол Индия тараптан, Кытай тараптан, Тибет тараптан түшүп келишет. Юэджилар кадимкидей ошондой тахарлардын туугандары, кыргыздардын да туугандары болуп кетет. Азыркы мисалы үчүн ошол Баткендик Канды уруусундагы адамдар ошол юэджилерге окшош. Көзү кээ учурларда көк, бети ак. Европейец десең, европейске окшоп кетет. Мындайынан карасаң, азиатка окшоп кетет. Ушул тахарлар, юэджилер келип туруп Бактрияны башып алышат дагы. Анан ушул жерден борборун Каписада орнотуп туруп, кийин Пуру-Шапура болсо азыркы Пешавар, Афганистан тарапта. Куджула, Катфис, Вима, Катфис, анан эң даңазалуу Канишка бир деген падышалар менен белгилүү болуп, ошол жерге ээлик кылышат да. Анан ошол Канишка буддизмди алып келет. Кушандар Иран, Хиндустан жана Борбордук Азияны бириктирип улуу держава түзүшөт. Канишка болсо ошол Шакьямуни деп Сак элинин акылманы деп которулат санскриттен. Шакьямуни Будда, Сиддхартха Гаутама ошо буддизм мындай динин түзгөндөн кийин ошону жайылтат ушул жерден. Пагадалар курулат, ушундай буддизмдин ступалары курулат таргандай. Ошол Өзбекстандын ичиндеги азыркы территориясында Канишка ушун Дальверзинтепада далилдер табылып атат ал боюнча. Айритам, Фаястепа, Будда монастырлары, терракота скульптуралары, ступалар эме Буддаларда ступа деп мындай илейген таш да, ушундай таштар орнотулат. Грек, Иран, Индия ушундай кол өнөрчүлүгү айкалышып кетет. Гандхара кол өнөрчүлүгү да тарайт аябай. Кушан тыйындарында Грек, Иран жана Индия кудайлары чагылдырылат, аралашып кетет. Бир эле жерде Будда жүрөт, бир эле жерде Дионис жүрөт, бир эле жерде Митра жүрөт. Ушинтип аралашып кете беришет да кудайлар, ар кайсы диндерден, ар кайсы ишенимдерден. Буддизм деген эгерде карасак, мындайынан башынан Сиддхартха Гаутаманын таза үйрөткөндөрү бул таза атеизм да. Деген эч бир кудайга ишенбе, өз күчүңө ише. Ушул дүйнөнү түшүнсөң, сен ошо агарып кетесиң мындай. Нурланасың деп. Ошо нурлануу сезим бул деген баарын түшүнүү сезими деп айткан болчу да. Анан эң биринчи ушундай дүйнө жүзү бул жалган, бул деген дүйнө жүзү дайыма ушундай кыйноолорду алып келет. Бирок бүт кыйноолор адамдын ичинен чыгат деп. Анткени бул деген кыйноолордун булагы бул деген адамдын каалоолору деп айтып чыгат. Биздин ошо Сакья Муни, Сак элинин акылманы деп. Жана ошол Сиддхартха Гаутаманын ишеними бирок өзү атеисттик болсо деле тегеректеги элдер аны жакшылап түшүнбөй атеисттик болгонун, кайра эле диний ар кандай нерселерди жабыштырып жармаштырып, ар кандай салттарды айкалыштырып эле ошол буддизмдин өзүнүн стилин пайда кылышат. Ошол храмдарды, монастырларды түзө башташат, кура башташат. Канишка ошону аябай жайылтат. Канишкага чейин Индияда бир кездерде Ашока жайылтат, ошол Маурия династияларынын Индияда ошол буддизмди. Анан ушинтип улуу жибек жолу акырындап түзүлө баштайт. Кытайлар ушул кездерде жибек чыгарганды үйрөнүшөт.
борбордук Кытайдан жибек акырындап Борбор Азияга сатыла баштайт. Ошол жибек сырын урдайбыз деп согт соодагерлер барып алып кадимкидей атайын операция жасашат, жана Кытайдан урдап чыгышат ушул жибек курттарын. Жибек курттарын алып келтирип Өзбекстан территориясына сактыкка алар дагы тут талын алып келтирип аябай тигишет. Тут талдарын тиккенден кийин үстүнө дагы ушундай жибек курттарын өстүрө башташат. Анан соктдо өзүнүн жибеги чыга баштайт. Кытайлар буга аябай ызаланат, капа болот. Кытайда ошол кезде Конфуций ушинтип үйрөтүп жаткан же Кунцу же Конфуций, ошол Конфуций Кытайларда чоң авторитет болгон. Ошол кезде Кытайдын өзүнүн духун, нациясын түзгөн киши болгон. Ошол эле кезде. Ошонун үйрөтүүлөрү акырындап дагы ошол Борбор Азияга кире баштайт. Анан улуу жибек жолу ушундай биздин заманга чейин экинчи кылымга чейин ушул Борбор Азиядан өткөн эң маанилүү соода жол болуп баштайт. Негизги багыттары чыгыш, батыш, Кытайда Жер отолук деңизге чейин түндүк, түштүк, Согт, Бактрия аркылуу Индияга кетет. Жана Өзбекстандын аймагындагы шаарлар жана бекеттер кайсылар болот? Биринчиден Самарканд, Мараканда, экинчиден Пенжикент, үчүнчүдөн Термез, Бактра. Соуда негизи жипек, жипаржыттар, зер буюмдары, өзгөчө калемпирлер сатылат, айнек идиштер, кагаз, баалуу таштар жана башка. Жибек жолу менен мисалы үчүн чыгыштан карай батышка ушундай жибек кетет. Батыштан карай чыгышка күмүш келет. Кытайда Кытай династиялары ушул кездеги күмүштү баалагандыктан күмүш аябай чоңундай керектелет Кытайдан. Ошондуктан бир кездерде ошол жылдары Кытай бүт күмүштү өзүнө топтогон, дүйнө жүзүнүн күмүшүн. Ошол эле кезде Кытай дүйнө жүзүнүн ашык товарларды өндүрчү дагы, бүт дүйнө жүзүнө сатчы. Ошол жибек жолунун ортосунда биз отурганбыз, биздин ата-бабаларыбыз, тоолу Алатоонун сактары, кыргыздары жана ошол Фергананын өзбектөрү ошол кездеги Бактрия согттору. Сагдиаттар соода кылчы, бактрияндар менен кошо. Ал эми биздин ата-бабаларыбыз тоо этектеринде көп учурунда ошол сооданы аман эсен болушуна көмөк көрсөтчү. Аймак аябай байган. Анан шаарлардын өнүгүшү болуп кетип атат ушул кездерде. Эллиндер же гректер Кушан доорлорунда шаарларды гүлдөп өнүктүргөн, аябай көп ушундай шаарларды курушкан. Жаңы шаарлар, чептер, сарайлар, сукат системалары курулат. Ошол эле кезде кыргыздар ак калпакчан жүргөн окшойт. Көп сүрөттөрдө бар, ошо эски сүрөттөрдө ак калпакчан кишилер. Скифтер деп жазышат да, гректер эми анын баары скиф сак деп коюшат. Бирок ошол кыргыздар окшойт да, биздин ата-бабалар. Кол өнөрчүлүк борборлору пайда болгон ушул шаарларда. Археологиялык табылгалар көп. Педжикенттерде, бай үйлөрдө дубал сүрөттөр көп табылып жатат. Дальверзин тепадагы чопу архитектурасын таап атат. Жана Термезде Кара Тепа Будда монастырын таап атышат. Дал ошол кездеги. Бул деген бир отоло ошол 2000 жыл мурдакы ушундай нерселер табылып атат да. Илим, билим жана жазуу булактары өнүккөн. Грек тарыхчылар Страбон, Ариан, Курцеруков аймак жөнүндө жазышкан. Ошол эле Бактрия өзүнүн дагы мурунку ушундай Фирдаусилер, Джамилер ушуна кийин пайда болгондо дагы ошол гректердин жазууларына таянышат көп учурунда. Кушан доорунда грек Харостхи жана Брахми тамгалары колдонулган. Археологиялык жазуулар, документтер, Айханымдагы грек жазуулары ушундай пайда болгон. Дальверзин тепадагы табылган тамгалар бар бир топ. Харостхи жазуусу бар тыйындар жана хавандар. Мисалы үчүн Айханым жазуусу грек тилинде ушинтип көрүнөт да, сол ылдыйкы сол бурчту караганда. Ортосунда ылдый жакта Харостхи жазуусу. Оң жакта Харостхи жазуусу бар Кушан тыйыны. Ушинтип өзүнүн жергиликтүү жазуулары, өзүнүн жергиликтүү кандайдыр бир сабаттуулугу өтө тарайт. Кушан падышалыгын эфталиттер келип туруп кулатышат. Эфталиттер дагы ошол Юэджи тахарлардын туугандары деп эсептелинет, ак гундар деп эсептелинет. Булар хунну деп кытайлар аташат. Хунну деп. Хуннулар ошо Кытай тарабында өйдө жакта Монголия, Алтайдан пайда болушат да, Кытайды басып алышат. Анан кийин ошол Кытайдын боору менен агып келип, ошол Тяньшань аркылуу биздин тоолор аркылуу өтүп туруп, анан агылып киришет ошо Ферганага. Киришкенде 4-кылымда Кушан мамлекети хиониттер жана кидариттер деген көчмөндөр тарабынан жок кылынат. Ошол хиониттер жана кидариттер гун болгон деп эсептелинет жана алар түрк тилинде сүйлөшкөн. Кадимки эле бүгүнкү кыргыз тилине окшош тилде сүйлөшүшкөн. Ал тилге уйгур тили да окшош, ал тилге азыркы өзбек тили да окшош, түрк тили да окшош, өгүздөрдүн тилдери окшош, казактардын тили окшош, алтайлыктардын тили окшош, ушундай эле тилде. 5-кылымда алардын ордуна эфталиттердин, башкача айтканда ак гундардын мамлекети түзүлүп туруп, ошол Кушан хионит болсо, кидарит бул эфталит деп эсептелинет. Ошол мамлекет өзүн көрсөтө баштайт.
Алхон күн падышасы Хингилла ушундай тыйынында көрөт Сыңарылдын жакта солдо. Сурхандариядагы Тамга аймагында табылган ушундай тартылган сүрөт ушундай ошол кездеги таандык. Эфталиттер жана ал кезиндеги мезгилиндеги өзгөрүүлөрдү карасак, 3-кылымда эле Хорезмде гундар жашашкан. Кээ бир изилдөөчүлөр гун тили түрк тилине абдан жакын деп эсептешет. 5-кылымдагы кидариттер курамында да түрк компоненти болгон. Ошол Самарканд тарабынан кидариттер мөөрүндө түрк башкарчусунун титулдары бар. Аглар хун деп. Аглар хун деген яглакар, яглар дегендер сөз, бул деген ага күн деп которсок болот да. Хианиттер 3-4 жылы Иран жана гун түрк урууларынын конгломераты болгон. Хианиттер анан негизи ушул кезде жергиликтүү эл түзүлө баштаган, жергиликтүү түрк тилдүү элдер. Мисалы үчүн ошол Самаркандда Согди Осуари табылган ошол кездики. Эфталиттер тушуна сугат тармактарын ачарлайт, кичине сепил чарба тутуму күчөйт. Согди соодагерлер Кытайга чейин колония түзүп барат соода кылыш үчүн. Хорезмде болсо африкилер бийликке келет. Жана эфталиттердин талкаланышы жана түрктөрдүн күчөшү болуп кетет ушул жерден. Дал ошол 6-кылымда эфталиттер мамлекети түрктөр тарабынан талкаланган. Алтайда түрктөрдүн мамлекети каганаты түзүлөт. Башында Бумын каган турган. Туу жана Бумын каган ошол кыргыздар менен иштешип, кыргыздардын усталарын, ошо Энесай кыргыздардын усталарынан колунан курал алып, черик алып, келип туруп ошо бүт Борбор Азияны багындыра баштайт дагы, эфталиттерди талкалайт. Эфталиттер менен согуштарда жеңишет. Жана ошол акырындап 545-жылы гири агылып киргенде 555-жылга чейин Истемин каган аскерлер Арал деңизине чейин жетет. Кээ ошол ал кездеги ушундай күмбөздөрдөн чыгарган сөктөрдү караса, Самаркандта көмүлгөн табылган баш сөгүн караса 608 жыл. Түрк башчылары негедир баштын узартчы дейт да. Башты узартыш үчүн мисалы үчүн төрөлгөн баланын башы жабыла электе таңып коючу, жаңы төрөлгөндө эле. Жана ал башы бир башкача өсүп туруп узун болуп калчу дейт. Ошол узун болуп калганда башты ушуну элита, ушуну баш эң элди башкара турган адам, бийик адам деп эсептечкен, ушуну баалашчыкен ушундай болуп калса. Кээде балдар өлүп калчу ушул нерседен. Бирок көбүнчө ушундай аман калчу, жана ошол хандардын балдары ушинтип бийликке келгенде ушундай бийик баштуу болуп калышчу да. Мисалы үчүн Күлтегиндин айкели табылган 7-кылымдык. Селжук дооруна таандык баш айкелде табылган ошол 13-жылга таандык, 11-13 жылга. Дал ошол түрктөр ошо Борбор Азияда, азыркы Өзбекстандын жергесинде өзүнүн калаларын түзө баштайт. 565-жылы Нахшап салгылашууда түрктөр жеңишке жетип, Согд каганатка кошуп салышат. Согдияттарда түрк каганат ичине кирип калышат. Анан түрктөр ошол жибек жолуна маанилүү болгондугуна карап көзөмөлдөрдү орнотушат жана кол алына алышат. 567-жылы биздин заманда, ошо 1,5 жыл мурда болот, 1400 жыл мурда Бухаранын жанында эфталиттердин негизги күчтөрү талкаланган. Акыркы эфталиттерди Бухарадан түрктөр талкалайт. Натыйжада эфталиттердин үстөмдүгү бүтүп, түрк тилдүү уруулардын таасири күчөйт. Батыш түрк жана түргеш каганатынын түзүлүшүнө жол ачат. Түргөш каганаты түзүлө баштайт ошол жерден. Ушуну менен экинчи бөлүк Өзбекстан тарыхы бүтөт. Бүт ушул нерселер Өзбекстандын жана ошол Ала тоо аймагында тилип өтүп, ушундай болуп турушат окуялар тарыхта. Эмки ошо бөлүктө аябай кызыктуу болот окшойт. Ушу менен биз бүтүрөлү. Ушинтип Өзбекстандын кыскача тарыхынын экинчи бөлүгү бүттү. Сиздер менен Искендер Шашеев, саясаттануучу, экономист болду, серепчи. Бизнес пландарды, техникалык экономикалык негиздемелерди жазабыз. Эгерде керек болсо кайрылыңыздар. Видео астында сүрөттөмөдө телефон, WhatsApp болуп турат. Анда эмесе, эмки видеолордон көрүшкөнчө